Bir туғаным кредитке малынып кетти. Бизге де алдырган. Ошол майда чүйдө кредиттерди жабыш үчүн дагы кредит алып же үйдү сатыш керек болуп атат. Эмне кылсам болот? Вот мынакей. Кредиттин пайдасы мына ушундай. Ошон үчүн Аллах Таала кредитти арам кылган, сүткөрлүктү арам кылган. Максат эмне? Ушул алсаң сен жашооң бузулат деген сөз. Карызга батасың деген. Ал ошо кредитти берип аткандар да билет. Сенин акчаңды эптеп алат. Себеби сага кредитке берет, сен билет аны эртең төлөй албашыңчы. Чоң компаниялар гана төлөбөсө, карапайым адамдар төлөй албайт. Эмнеге? Күндөн күнгө доллар өсүп атат. Сенин айлығың ошол бойдон турат. Күндөн күнгө нерселер кымбаттап атат. Сен пландаган нерсең, кредитте мен мындай кылам, алып атканда план кылгансың да. Муну алсам, мынча кредитти, мынча төлөшүм керек болот экен, пениясын. Анан буну мындай кылсам, айлыгым мынча, биякта бизнесим бар, бул мен жабам дейсиң. Сен алып атканда. Андан кийин эртеси эле ун көтөрүлөт, доллар көтөрүлөт. Сенин айлыгың ошол бойдон, сен кааласаң, каалабасаң барып ошол проблемага түшөсүң дагы. Анан мындай кыйын күнгө келесиң. Эмне себептен кредитке малынып кетти? Себеби үстөк ала берген. Буну жабам деп, буну анан миллионго чыгып кетти. Анан туугандарын дагы ошол күнөө ишке себеп чыгат. Себеби туугандар таштай албайт да ушундай кредитке батып калып, кой буну жардамдашайлы, алып жаап берели дейт. Эми үйүн сатышка туура келип атат. Мына ошон үчүн шарият арам кылган бул нерсе. Эмне кыласыңар? Кандай болсо да ошону кутуласыңар. Башка айла жок. Алдыңбы? Тооба кыласың, Кудайым экинчи мен кредит албайын деп тооба, бирок карызды кутуласың. Айлаң жок башка. Өлүп калсаң мамлекет кечип ийиши мүмкүн.